Учурда экзотикалык парктын курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Динозаврлардын макетин жасап паркты даярдоо иштери мындан 3 ай мурда башталган. Мындай таң калыштуу образдардан куралган бакча Кыргызстанда алгачкы ирет курулууда. Азыркы тапта жаныбарлардын жарымы даяр болуп орнотулду. Шаардын четине атайын эс алуучулар үчүн дал ушундай экзотикалык парк курулууда. Мында байыркы заманда жашап өткөн динозавр жана башка коркунучтуу жаныбарларды көрүүгө болот. Албетте адам баласы динозаврларды тирүүсүндө көрбөсө дагы, мындагы макеттер аларды тирүү көргөндөгүдөй элес калтырат. Эс алуу жайындагы экзотикалык жаныбарлар азырынча бир орунда гана кыймылсыз турушат. Кийинчерээк аларга кыймыл аракетке келтирип, жылып жүрүүчү жабдыктар орнотулушу мүмкүн. Мындагы динозаврлардын бийиктиги 1 метрден 3 метрге чейин, жакын күндөрдө бийиктиги 8 метрге чейинки гигант динозаврлар да коюлмакчы. Скульптор өзгөчө парк куруу идеясын мындан 3 жыл мурда ойлогон. Андан бери эскиздери даярдалып, бүгүнкү күндө долбоор аягына чыгуу алдында турат. Идея мага таандык. Инициатор өзүм. Шуну ойлоп, шуларды жасайлы деп, балар менен чогуу анан жасап чыктык да. Булардын арасына эми мамонттар кошулат, ледниковый периоддогу жаныбарлар кошулат. Буюрса күзгө барып, ошондо кышында дагы иштейт бул парк. Кар жааганда ошол кышында жашаган жаныбарларды коебуз да. То есть баягы ледниковый периоддогу. Өзгөчөлөнгөн экзотикалык парк Кыргызстанда биринчилерден болуп Ош шаарында курулууда. Долбоордун автору Дино паркты Казакстандын Алматы шаарынан көрүп, андагы кыялын мынтип иш жүзүнө ашырып олтурат. Көлөмдүү сөлөкөттү жасоо оңой эмес. Ал үчүн сүрөтчүлөр, дизайнерлер, скульпторлор тер төгүп эмгектенишкен. Темирден каркас болот. Анын сыртына атай сеткама курулат дагы. Анан кийин поролон жабыштырабыз клей менен. Резиновый покрытие бар мындай. Аны жабыштырабыз. Анан боек берип чыгабыз. 3-4 адам болуп жасайбыз, где-то 10 күндөй убакыт кетет. Атай коркунучтуу образ беришет, себеби булар биздин убакка чейин болгон үчүн коркунучтуу немелер да. Ошон үчүн жаш балдарга кызыктуу болуш үчүн коркунучтуу бериш керек да. Эс алуу жайына динозавр, тиранозавр, яшер, бегамот жана башка жаныбарлар коюлат. Аны менен бирге алардын жумурткалары да даярдалган. Дино парк ушул жылдын май айына даярдалып пайдаланууга берилет. Бекназар Абдыкасымов, Жусуп Кошмат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.